Сүйүнчү достор, Мекендеш медианын катталуучулары, өткөндөгү видеодо мен сиздерге Кореядан ушул породанын жаңы линияласын алып келебиз, сүйлөшүп атабыз, суранып атабыз деп айткан элем, эсиңиздерде болсо керек. Мына ошол айткан ишибиз ишке ашканы турат. Ошондуктан видеонун аягы чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге азыр ушулардын жаңы линияларын Кореядан прямой Оштогу Royal Breed инкубация эмесинде чыгарганы сүйлөштүк. Буюрса ошол нерсе ишке ашкан турат. Экран астындагы номерге эме кылсаңыздар, жазсаңыздар WhatsApp'тан группага кошобуз. Анан толук маалыматты ошол жактан кошумча маалыматты алсаңыздар болот. Анан мен азыр бул жакка мүмкүн болушунча ошол жөжөлөрдү, ушулардын жаңы линиясы тууралуу айтып берем колдон келишинче. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Туугандар, бул тожон тооктары мен 3 жылдан бери багам. Бул Кыргызстанга адаптация болгон порода. Кореяда аты Ханьяб. Бул тооктор аябай эт жана жумуртка багытында абдан сонун. Мындайча айтканда, үй шартында бакканга аябай ыңгайлуу. Эң негизгиси иммунитети күчтүү. Тоо кылганда анча мынча ооруну сезе бербейт, өлө бербейт. Анан жумуртка бериши дагы аябай жакшы. Ошого бул порода жагып Кыргызстанда 5-6 жылдан бери абдан популярдуу болуп, бирок тилекке каршы акыркы учурларда линиясы эскирип кеткендигине байланыштуу кичине каны бузулду. Ошого азыр биз ошол Royal Breed Oasis Agro компаниясынын Royal Breed инкубациясында алып келип чыгарганы жатабыз. Ошого азыр заказдарды кабыл алынып атат. Ошол фирманын өзүнө акчасын которосуздар. Анан баасыга келсек, баасы бир жөжө 110 сомго келип атат, туугандар. Бул деген сөз 110 сом, бул азыркы привозной жөжө үчүн бул абдан сонун, аябай арзан да. Себеби муну жөжө алгандар билет, жөжө чыгарып саткандар билет, жөжө менен иш кылгандар билет. Сертифицированный, импортный дегендей бүт документтери менен ишенимдүү да. Ошого ушул нерсеге кызыккандар, келиңиздер, ушул немеге чогулайлы, группага чогулуп, ошол жактан кошумча маалымат алыңыздар. Анан бул бирок биз буга 2 ай, 3 айдан бери суранганбыз, бирок акыры мына кечээ жооп келиптир. Ошого байланыштуу бүгүн видео чыгарып атам. Ал жерде 30.000 заказ беришиңер керек дептир. Минималдуу заказ 30.000 экен. Ошон үчүн биз Кыргызстан боюнча бардыгыбыз заказ беришсек, ошондо гана ишке ашат. Эгерде ушуну ишке ашырып алган болсок, алар айтып атат, ар 6 ай сайын дагы кайрадан заказ кылсак болот экен да. Жаңы линиялардычы, привозной. Ошого туугандар, бул партияны биз алып келишибиз керек болуп атат. Ошого сиздерди чакырам. Анан 110 сомдон, мисалы үчүн сиздер 10 чөжө заказ кыласыздарбы, 100 чөжө заказ кыласыздарбы, 1000 чөжө кыласыздарбы, 110 сомдон болот. Анан биринчи вакцинасы берилет экен. Мен бул жерде эч кандай посредник дагы мындай эмесмин. Мен болгону элдин атынан ушул мага подписчиктерим, ушу тожон баккандар, мындай кызыктар болуп, суранып, ушул нерсени жаңылайлы, каныны дагы бир жаңылайлы дегенге анан мен ошол тиешелүү адамдарга жолугуп, былтыртан бери аракет кылып, суранып, ушуну алып келип берсеңер элге деп суранганмын да мен, өзүм лично. Анан ал макул деп, алар менен байланышып, мына 3 айдан бери зорго макулдук алдык. Ошого бул нерсени эми колдон чыгарбай, ушул нерсени улантып кетсек жакшы болот эле. Менден жөн эле элге кызмат, айта кетчү нерсе. Мен бул жерде эч кандай ортомчу, сортомчу эмес. Ошол группада мына экран астындагы номерге WhatsApp'тан жазсаңыздар, группага кошобуз. Анан группадан ошол жерде реквизиттерди таштайбыз. Реквизит номерге которосуздар. Акчасын ошол фирманын өзүгө, фирманын счетуга, Royal Breed фирмасыга. Анан эгерде 30.000 акча чогулбай калса, акчаңыздарды кайтарып беребиз деп атат. Ошол жагынан дагы камсызданабаңыздар. Ошондуктан биз 30.000 штук жөжөгө заказ беришибиз керек болуп атат да. Ошого сиздерден дагы сураныч, заказ бериңиздер. Бул породаны алсаңыздар өкүнбөйсүздөр. Мен багып атамын. Абдан жакшы порода. Мен дагы ушу элге болуп калсын деп кызмат кылып атамын. Ушу YouTube аркылуу сиздерге маалымат жеткирип атамын. Группаларга ссылкаларын таштап атамын.
Бардыгыбыз менен эле эмес, ушу тожон сүйүүчүлөр бардыгы аракет кылып атат. Себеби э, бул породаны багып билген адам катары бул нерсеге биз өтө кызыктарбыз да. Ошондуктан бул нерсени алыңыздар. Мен сунуштайм да. Э, Анан булардын да өзгөчөлүгү, булар азыр кичинераак көрүнүп атат. Негизи карасаңыздар чоң эле, бирок азыр мына короз жашыраак. 7 килограммга чейин эт берет, тооктору 5 килограммга чейин. Бирок Кыргызстанда бирөө ишенимдүү эле адам айтты, мен ошол бройлердин эмеси менен бакканмын, 10 килограмм чыккан деп айтты. Мен ал адамдын сөзүнө ишенемин. Ошондуктан бул этке дагы, жумурткага дагы аябай жакшы. Мындай эти дагы даамдуу болот. Жанагы базардагы бройлердикиндей болбойт баягы эттери ак болуп тытылып кетпейт. Бул кадимки үй тооктой эле дамдуу болот да. Анан өзгөчө жери бунун мындай иммунитети аябай күчтүү. Анча мынча ооруну сезе бербейт. Эми, конечно, өлөт, бирок көп өтүшүп кеткен учурда гана өлөт да. Бул ошол жагын мен абдан бааладым да. Ошондуктан сиздер дагы ушул нерсени привозной таза кандан, таза асыл тукум дегендей таза кандан алып калууга сунуштайм, үндөйм, чакырып кетемин. Мен бул жерде дагы баса белгилеп кетейин. Мен эч кандай бул жерде посредник же дойлага отурам деген оюм жок, ниетим да жок. Мына оруз оозум менен ораза улуу Рамазан айында айтып атамын. Болгону менден кызмат. Ушу Кыргызстаныбызга ушул нерсе дагы келип калсын. Ушул нерсе дагы уланып кетсин деген максатта айтып атамын. Анан тожон баккандар ушул эмеге комментарий калтырып койсоңуздар, сиздер дагы өзүңүздөр сунуш ой пикириңиздерди жазып койсоңуздар. Бул кандай порода, чтоб менин сөзүм дагы мындай кээ бир адамдарга жалгандай сезилиши мүмкүн да. Ошондуктан мен сиздерге ушул нерсеге чакырат элем да. Бул аябай жакшы порода. Ошондуктан жумуртканы дагы мен мисалы үчүн былтыры мен бул жакта бир семейка, булар семейка кылып бөлүп койгонмун. Мен былтыр мисалы үчүн 20 тоокту атайын бөлүп караганымда ошондон 20 тооктон 18 максимально ошо 18 жумуртка алып атканмын да бир күндөчү. Бул аябай жакшы да, аябай жакшы. Бул деген уже 95% дагы жогору. Ошондуктан бул породаны кылыңыздар, туугандар. Эгерде менин сөзүмө ишенбей, жалган айтып атасың, калп айтып атасың десеңиздер, ушул тоджон деген тоокту баккансыңбы деп баккандардан сурап көрүңүздөр. Азыр булардын каны бузулуп кичирейип кетти. Бирок тооктору мындай корозой, мына азыр бул короз жаш, ушундай чоң болот да. Аябай чоң болот. Ошондуктан бул мына чынын айтып атам, мен бул эң тооктордун мына лигорун бактым, австралорп багып көрдүм, джерси бактым бир аз, лигорун бактым. Бирок эң ушунан баалаган породам мен үчүн ушул болду. Мен калгандарды жамандабайм. Алардын дагы өзгөчөлүгү бар. Ар породанын ар кандай өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бирок мага жаккан жери бунун тез чоңоет. 5 айдан 6 айга чейин жумурткага кирет орто эсепте. Анан чоң болот. Кааласаңыздар багып, союп жесеңиздер дагы болот. Кааласаңыздар жакшы багып, жумурткасын дагы алып, жумурткасын эме кылсаңыздар, жөжөсүн чыгарасыздар. Анан бул күрк болбойт, 100дөн 1. Бирок бунун жумурткасын алып, баягы үй тоокко эле же болбосо инкубаторго ачырып дагы көбөйтүп алсаңыздар болот. Болгону корозуну бир алмаштырып койсоңуздар болду, ошол эле жетиштүү. А так туба берет. Бир 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл нормально эле орто эмеде туба берет да. Жакшы эле өзүнүн эмесин жоготпойт. Сапаттуу. Анан бул нарында деле болот, алайда деле, жалал абадта деле, ысыкта деле, суукка дагы чыдамдуу тооктор. Ошондуктан мен сиздерге ушул немени сунуштап кетем. Экран астындагы номерге WhatsAppка жазыңыздар, группага кошулайлы. Бирок бул 2 жума гана убактыбыз бар, туугандар. Эгерде биз ошончо көлөмдү чогултуп бере албасак, алар отказ кылат экен. Ошондуктан бардыгыбыз шашылайлы. Ошол группага кирсеңиздер, ошол жерден бардыгыбыз маалымат алып, кошумча дагы кызыккан суроолоруңуздар болсо маалымат алсак, анан ушуга заказ берсек жакшы болмок да. Мен от души эле мындай кыргыз элим үчүн от души кызмат да. Эми анан башкача ойлобоңуздар, мен мына оруз оозум менен айтып атам. Анан эгерде ошол сумманы жеткире албай калсак, акчаны кайтарып беребиз дешип атат аларчы. Ал жагынан камсанабагыла деп атат. Эң негизги маселе ошол деп ойлойм. Анан дагы бир айта кетчү нерсе,
Дагы бир жолу кайталап кетейин. Менден жөн гана кызмат. Алланын ыраазычылыгы үчүн сиздерге кызмат. Ошондуктан сиздер комментарий, лайк, видеого сөзсүз түрдө жазып, өзүңүздөр сунуш ой пикириңиздерди жазыңыздар. Поделиться кылып WhatsApp, Instagram, история статустарыңыздарга бөлүшүп коюңуздар. Сиздерден бир кызмат ошону суранып кетем. Анан каналга катталыңыздар. Буюрса дагы бирөөлөр менен сүйлөшүп атабыз. Буюрса Европадан кийинки жылдарга дагы жаңы породаларды алып келебиз деп атат. Алар дагы ушундай сапаттуу ошо Тоджонду алып келген адамдар. Азыр жагы башка породаларды карайбыз деп атат. Э, Башка породаларды алып келебиз деп атат. Адаптация кылып туруп, анан кийин элге сунуштайбыз деп атат. Ал дегени Кыргызстанга алып келип, текшерип, эксперименттен өткөрүп туруп, анан кийин жакшы мындай результат берди деп туруп, ачык айкын айтып туруп, анан кийин элге жарыялайбыз деп атат. Аны дагы менин YouTube каналым аркылуу буюрса көрөсүздөр. Мен дагы ал адамга айттым, мен эч кандай акча албайм сизден, болгону сапаттуу алып келсеңиздер элге мен мындай сунуштаймын, сунуш кыламын. Жаккандар өздөрү өз каалоосу менен алып, же болбосо барып көрүп эме кылса дагы болот. Ошондой туугандар. Мен билесиздер YouTube каналымда ар кандай пайдалуу маалыматтарды колумдан келишинче өзүмдө болгон фактыларды гана чыгарып айтсам, айтып келемин. Жаңы катталуучулар болсо катталсаңыздар мындан дагы толуктар тууралуу жакшы маалыматтарды аласыздар деген ойдомун. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Комментарийге өзүңүздөр сунуш пикириңиздерди сөзсүз калтырыңыздар. Сураныч лайктан дагы басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.